Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Нарбекова. Интернет тармагындагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырып кетем. Биздин каналдан алыстабаңыз. Америка Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Джо Байден кызматына киришкенден кийин бир катар жарлыкка кол коюуга даяр. Ал 20-январда кызматына киришет. Ал Дональд Трамп кабыл алган бир катар чечимдерди жокко чыгарууну көздөөдө. Маалыматка ылайык, саясатчы кайрадан Париж келишимине кирип, АКШга кирүүгө тыюу салынган бир катар мусулман өлкөлөрүнө кайрадан уруксат берет. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары ачкачылык жарыялады. Алар ар кандай плакаттар менен Ак үйдүн астына келишкен. Маалыматка ылайык, алар Алмазбек Атамбаевге карата адилеттүү сот өткөрүүнү жана сот отурумдары ачык өтүүсүн талап кылышууда. Мындан тышкары митингге чыккандар парламенттик шайлоо өз убагында өтүүсүн айтышкан. Буга себеп алардын 6-чакырылыштын депутаттарына ишенип көрсөтпөгөнүндө болууда. Садык Шернияз алдыда боло турган президенттик шайлоого талапкерлигин коет. Бул тууралуу маалыматты ал Facebook социалдык тармагында жарыялаган кайрылуусунда айтты. Анда ал саясатка кийлигишпөөнү каалагандыгын, бирок башка жол болбой жаткандыгын баса белгилеген. Бүгүн мен президенттик шайлоого катышуу ниетим бар экенин билдирем. Мен дайыма саясат мен жүрө турган жер эмес деп ойлочумун. Балким мен үчүн өзүмө жаккан нерсе менен алек болуу жакшы болмок. Бирок мен күрөшөм. Себеби өлкөбүз жок болуп кетүү коркунучу алдында турат, деди ал. Ал эми интернет катталуучулар өлкөбүзгө жардам берүү үчүн сөзсүз түрдө президент болуунун кажети жок деген сымал сөздөрдү жазууда. Нариман Тулеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге түрмөдөн чыгуу жолун сунуштады. Алмаз Атамбаев 17 кылмыш ишине айыпталып жатат. Алмаз Шаршеновичте акча толтура. Бери дегенде эле 1,5-2 миллиард доллары бар. Мен аны кайдан алганын билем, бетине да коюп бергем. Ким канча бергенин самолетто отуруп Алмаз Шаршеновичке айтып бергем. Ошонун көп болсо жарымын төлөп коет. Балдарын баарын чыгарып, өзү да чыгып үйлөрүнө отура берсин, деди экс-мэр. Ичимдик ичүү жана никесиз бирге жашоо мындан ары Бириккен Араб Эмираттарында кылмыш болуп эсептелбейт. Бул акыркы жылдардагы укуктук системаны кайрадан карап чыккан, ажырашуудан тартып, мураскорлук эрежелери жана ичимдик ичүүгө чейин камтыган ири өзгөрүү болуп саналат. Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Халифа бен Заид Аль Нахаян бир нече мыйзам актыларына кирген өзгөртүүлөрдү бекитти. Ал өзгөртүүлөр төмөнкүдөй коомдук маселелерди камтыйт: ичимдик ичүү, жарандык нике, өз жанын өзү кыюу аракети жана башка. Бул туурасында жекшемби 8 ноябрда The National басылмасы кабарлады. Мамлекет башчысы атайын лицензиясыз ичимдик ичүүнү криминалсыздаштырылды. Эми 21 жашка жеткен өлкөнүн ар бир жараны жана турист лицензиясыз эле ичкилик иче алат. Же атайын бөлүнгөн жайларда аны сактайт, сата да алат. Мындан тышкары жаңы документ боюнча түгөйлөрдүн жарандык никеде чогуу жашашына уруксат берилди. Башта бул кылмыш деп саналчу. Ошондой эле өз жанын өзү кыюуга аракеттенүү да мындан ары кылмыш катары саналбайт да, ал үчүн жазаланбайт. Ошону менен бирге андайларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү да, башкача айтканда каза болуп калса дагы, кылмыш деп эсептелбейт. Бул экөө тең мурда кылмыш катары саналчу. Токтоосуз дароо күчкө кирген бул мыйзамдар туристтерди жана түз инвестицияларды тартууга, ошондой эле Эмираттын тургундарынын жашоо эрежелерин жөнөкөйлөштүрүүгө багытталган деп билдирди басылма. Красноярск шаарында 70 жаштагы пенсионер Андрей Дидух жергиликтүү атактуу адам. Ал атайын сактануучу куралдарды колдонбостон таштан ташка секирет. Жөргөмүш чоң ата тынымсыз спорт менен машыгып, сергек жашоо мүнөзүн сактап келет. Анын эң белгилүү фокусу мамык аскага чыгып, ылдый көздөй бет алуу. Браво!
Президенттик шайлоодо Демократиялык партиядан талапкер Джо Байденге жеңилип калган АКШнын лидери Дональд Трамптын жеке тик учагы сатыкка коюлду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Трамптын 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгүндө активдүү колдонуп сатыкка коюлган Seeker Sky S-76B аттуу тик учагынын баштапкы баасы $1,500,000 бааланууда. Тик учак азыркы учурда Нью-Джерси шаарында. 6 кишиге ылыкташтырылган бул тик учактын ичинде үн өткөрбөй турган система, муздаткыч жана суусундуктар үчүн шкаф бар. Дональд Трамп бул тик учакты президент болгондон бери колдонгон эмес. Президент болгондон кийин ага аскердик учак берилген. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.